Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы уңгу жана мүчө деп аталат. Кыргыз тилинде балдар сөздүн курамы экиге бөлүнөт экен. Уңгу жана мүчө. Негизги маани берген бөлүгү сөздүн балдар уңгу деп аталат экен. Ал эми уланган бөлүгү сөздүн мүчөсү деп аталат экен. Мисалы, тоонун деген сөздү карап көрөлү. Сөздүн уңгусу тоо, ал эми мүчөсү нун. Сөздүн мүчөсү кыргыз тилинде жасалуу жолуна карай экиге бөлүнөт балдар. Сөз жасоочу мүчөлөр жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болуп. Сөз жасоочу мүчөлөр кана, чы, стан, кеч, мер, ма, ым, гак, ыш, гач. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр лар, ны, га, да, дан, нын, ым, ын, ың, ыбыз, ыңар. Бул өзү эле айтып тургандай балдар мүчөлөр. Сөз жасоочу мүчөлөр жаңы сөздү жасашат экен. Бир сөздөн экинчи жаңы сөз жасалат экен. Ал эми сөз өзгөртүү мүчөлөр сөздүн мааниси өзгөрбөй, формасы гана өзгөрөт экен. Мисалы, китеп деген сөзгө кана деген мүчөнү алсак, китепкана, библиотека жаңы сөз келип чыкты. Ал эми китепке лар мүчөсүн уласак, китептер сөздүн мааниси өзгөргөн жок. Бул жерде көптүк маанини түшүндүрдү. Мына балдар, китеп деген сөздү уңгу мүчөлөргө ажыратып көрөлү. Китептер уңгусу китеп, мүчөсү тер. Китепкана уңгусу китеп, мүчөсү кана. Китепти уңгусу китеп, мүчөсү ти. Китепке уңгусу китеп, мүчөсү ке. Же болбосо баштапкы формасы га мүчөсү. Анда эмесе балдар, биринчи темабызды китептен ачалы. Китебибиздин 4-чү бетин ачкыла. Биринчи көнүгүүнү карайлы. Жаңы сөздөрдү кайталагыла. Сөз айкаштарын окугула. Амансызбы? Здравствуйте. Аманчылык. Здравствуйте. Көрүшкөнчө. До встречи. Мисалы, сүйлөм тутумунда карайлы. Амансыңбы, чоң ата? Аманчылык, балам. Китептен 2-3 көнүгүүлөрдү балдар ооздуки окугула да үлгү боюнча сүйлөшкүлө. 4-чү бет. Кийинки тапшырмабыз жазуу иштери. 4-чү көнүгүүнү карайбыз балдар. Суроолорго жооп берип уланткыла. Сенин атың ким? Канча жаштасың? Кайсы мектепте, канчанчы класста окуйсуң? Бул суроолорго балдар жооп берип, дептерибизди ачып жазабыз. Кийинки 5-чи көнүгүүбүз суроо бергиле. Бүгүн шейшемби? Мисалы, бүгүн кайсы күн? Бүгүн шейшемби? Демек, сүйлөмдөргө силер суроо түзөсүңөр. Бул көнүгүүнү да жазып, дептериңерге көчүрүп жазабыз. Үйгө тапшырма балдар. Төмөнкү сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Дептерге көчүрүп жазабыз да, демек бул сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыратып жазабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.